Сарихан Жусупова мындан 9 жыл мурунку Ош окуясында күйөөсүн жоготкон. 4 баласы менен калган жалгыз бой эне ул кыздарын апада, атада болуп, аларды окутуп, жайлаганга үлгүргөн. Башынан өткөргөн күндөрдү эстеп, кайгырып мындай апат экинчи кайталанбастыгын тилеп келет. Бүгүндө биз ар жылы ошо 10-июнда эскеребиз. Ар бир өтүп кеткен ошо адамдардын элестери, бала чакаларынын бардыгы эстешет, бардыгыбыз ушул күндөрү ошолорго Кур'ан окуп, бизден жогору жактан жетекчилер келишип, ушундай эмелерди уюштуруп эскерип турушат. Окуяда каза болгондорду эскерүү иш-чарасы алгач Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык эстелигинде өткөрүлүп, шейит кеткендерге Кур'ан түшүрүлдү. Андан ары июнь окуясынын жабырлануучуларына берилген үйлөрдө жылдагыдай эле тилөө өткөрүлүп, жабырлануучулар тынччылык тилешти. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Арадан 9 жыл өтсө да жыл сайын каза болгондордун жакындары аларды эскерип келишет. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров өз сөзүндө окуяга күнөөлүүлөрдү сөзсүз жазага тартыла турганын жана мамлекет тарабынан этностор аралык мамилелерди чыңдоого өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтты. Эми өкмөт тарабынан, мына президенти Сооронбай Шарипович тарабынан этностор аралык мамилелерге өтө чоң көңүл бөлүнүп атат, билесиздер. Биздин кыргыз мамлекети көп улуттуу мамлекет. Ушул көп улуттуулугуна карабай биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымактуу болуп, бир атанын, бир апанын балдары болуп жашап келебиз да. Ошондуктан ушундай нерселер биздин мамлекетибизде болбосун. Энелердин көз жашы эч качан тыйылбасын. Учурда Ош шаарында тургундар улуттар аралык достукту бекемдөө үчүн кыз алып, кыз берип, ынтымактуу жашап жатышат. Улуттар аралык биримдикти жакшыртуу үчүн көрүлгөн аракеттердин жыйынтыгын элдин достугунан байкоого болот. Учурда Ош шаарында 80ге жакын улут ынтымакта жашайт. Алар бир гана ушул эскерүү күнүндө гана эмес, башка күнү да карым-катнашы күч. Июнь окуясындагы Кур'ан түшүрүү боюнча биз жардамдарды берип, шаардык мэриядан жылына 100 000 сомдон акча беребиз да. Эми ошол 2010 июнь окуясы болгондон кийин эле ошо жабыр тарткан үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан ушул тиешелүү акча каражаттары мамлекет тарабынан үйлөр берилген. Бүгүнкү күндө эми биз ушул июнь окуясында эле буларды эстеп калбастан дайыма мына ооруйбу же бир материалдык жактан жардам болобу, биз ушуларга дайыма мындай жардам берип, булардын акыбалын сурап, башка күндөрү деле мына келип турушат. Биз дайыма шаардык мэрия буларды көзөмөлгө алып турабыз. Эске сала кетсек, 2010 жылы Ош шаарында болгон каргашалуу окуядан 442 жаран каза болуп, азырга чейин 30дай жаран дайынсыз бойдон табыла элек. Окуяда каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун жакындарына жыл сайын мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп келет. Бакай Калматов, Ажыбай Пазидин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.